Балас Аруу ГЭСи бул Талас облусунда Киров суу сактагычында курулуп башталып жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жылдын 29 августунда Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда Балас Аруу ГЭСинин курулушунун башталышына капсула салуу аземи болгон. Андан кийин ошол учурларда министрлер кабинети тарабынан тийиштүү чечимдер кабыл алынып, Балас Аруу ГЭСинин курууну мамлекеттик 100% мамлекеттик компания Чакан ГЭС акционердик коомуна тапшырылып, бүгүнкү күндө бул Балас Аруу ГЭСинин курулушун Чакан ГЭС акционердик коому ишке алып барып жатат. Өзүңүз белгилеп өткөндөй, акча каржылоо каражатын биринчиден биз өзүбүздүн бюджетибизден дагы карап жатабыз, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Анын эң негизги каражатты биз Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан кредит алганга заявление берип, бүгүнкү күндө Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан директорлор кеңешинин чечими чыгып, азыр ошо каражат бөлүү маселелери каралып жатат. Аталган долбоор 2022 жылдын декабрь айында жыйынтыктоо пландаштырылып жатканы маалымдалды да, ушул жылдын декабрь бир жыл ичинде тактап айта турган болсок, анан бул мүмкүнбү жыйынтыктап бүткөнгө? Анан канча кубаттуулук берип калат эгер кошула турган болсо? Бул Балас Аруу ГЭСинин технико-экономикалык негиздемесине ылайык Балас Аруу ГЭСи кубаттуулугу 25 мегаватты түзөт. Жалпы орточо жылдык электр энергиясынын өндүрүмдүүлүк чыгаруу планы 92 миллион киловатт саатты түзөт. Жалпы инвестициялык керектүү каражаттын суммасы 22,9 миллион доллар деп каралган. Технико-экономикалык негиздеменин негизинде бүгүнкү күндө ошо бизде бир жылдын ичинде азыркы учурдагы өзүңүздөр билген энергетиканын абалына ылайык бизде эң кыска мөөнөттө салынсын деген тапшырма берилип, биз ошол тапшырманын негизинде иштеп жатабыз. Айта кетсем, азыркы учурда проектно-сметный документациялары жасалып жатат. Бул конкурстун негизинде өткөрүлүп, тендер өтүп, тендердин жыйынтыгында 68 миллион сомго Акбашат деген проектный институт, өзүбүздүн Кыргызстандагы проектный институт утуп алып, бүгүнкү күндө ал ошо проектно-сметный документациялар боюнча иштерди алып барып жатат. Андан сырткары азыркы күндө биз тендер чыгарып, Минфиндин порталында, сатып алуулар порталына чыгарып, азыр гидросиловое оборудование деп коебуз. Бул ГЭСтин бардык электр энергиясын өндүрүп чыккан оборудованиясына тендер өткөрүп жатабыз. Азыркы күндө февралдын баш биринчи декадасында конкурстун жыйынтыгы белгилүү болот. Анан өзүңүз билесиз, Киров суу сактагычы бул стратегиялык объекттердин бири болуп саналат. Анан ал жактан ушу сугат суусуна суу топтоп ушундай маселелер келет да. Платинаны суу сактагычты да кандайдыр бир модернизация иштери жүргүзүлөбү? Сугатка тиешеси мындай залалы тийбегенде болуп? Албетте, биз Киров суу сактагычы бул Кыргыз биздин өлкөдөгү эң чоң суу сактагычтардын бири болуп эсептелинет. Анын жалпы суу сактагычтын көлөмү 550 миллион куб суу атат. Суу сактагычка сиз белгилеп кеткендей, бул стратегиялык объект деп айтып кетсек болот. Андыктан бул жерде биз бардык керектелген шарттардын баарын аткарып ишти алып баруудабыз. Андан сырткары жанагы суунун негизги багыты, суу сактагычтын негизги багыты бул сугат суусун баягы эффективдүү пайдаланууда. Биз ошол биздин бул гидроэлектростанциябыз Балас Аруу ГЭС суунун сугат учурунда эч кандай мындай зыянын тийгизбейт да. Анткени биз бул жакта биз азыр караштырып жатабыз. Гидромеханическое оборудование деп коет. Киров суу сактагычындагы жана сууну чыгарган оборудованиясын баарын биз модернизация кылып, азыркы учурдун талабына ылайык кылып, ар бир өткөн сууну эффективдүү пайдаланганга чоң мүмкүнчүлүк ачып беребиз да. Бул биздин проекттин ишке ашуунун негизинде.